Хасан Басри алымдар менен бат-бат жолугушуп турбаган, имамдын артында намаз окуагыла деп айткан эле. Хатам Асан мындай дейт: жамаат намазга жетише албай калганым үчүн Абу Исхак аль-Бухари гана көңүл айтты. Эгер бир балам өлсө, эң азында 10 000 киши көңүл айтып келмек. Мунун себеби адамдар динге келген балелердин дүнүйө балесине салыштырмалуу жеңил кабыл алынгандыгы. Ибн Аббас радиаллаху анху азанчынын үнүн угуп туруп, жооп кылбаган адам жакшылыкты каалабайт, ага да жакшылык кааланбайт деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: алгачкы такбирден кечикпей 40 убакыт намазды жамаат менен окуган адамды Алла Таала 200-лүктөн жана тозок отунан куткарат. Айтууга караганда кыямат күнү жүздөрү эң жарык жылдыздан да жарык бир коом махшар майданына келет. Периштелер бул бактылуу адамдардан: силерди бул жакшылыкка жеткирген кайсыл ишиңер эле деп сурашканда, биз азанды укканда дароо даарат алып намазга чуркачыбыз. Эч бир иш бизди андан токтотуп кала албайт эле деген жооп болот. Анан жүздөрү айдай жарккан бир топ адамдар келет. Алар периштелердин жогоркудай суроосуна: биз намаз убагы кире электе даарат алчубуз деп жооп беришет. Жүздөрү күндөй жаркылдаган 3-топ болсо суроого: биз азанды мечитте укчубуз деген жоопту айтышат.